Бул жерде азыр чынын айтып кетсем, жаш балдардан 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 жылкы өспүрүм жаш балдар келип ушул жерде машыгышат. Анан бул жерде мен келгенден бери бул жерден азыр айтып кетсем, биздин өзүбүздүн жакшынакай таланттуу спортсмен жигиттерибиз бар да. Мисалы, кечегиде Андижанда болгон турнирде, Ташкентте болгон турнирде, кечегиде международный турнир болду Шамалсайда. Ошол Шамалсайларда Ташкентте утуп, жакшы ийгиликтерге жетишип келген жигиттерибиз бар. Мисалы айта кетсем, Жусупов Шарип деген жигитибиз бар. Бул бала 42 салмактык килограммдагы салмакта ойнойт бул балабыз. Өтө шамдагай, өтө өзү бокс үчүн жан дүйнөсүн бере турган балдарды биздин бул залга келгенден кийин биз баланын машыгып жаткан мезгилинен баштап өзүбүздүн көз карашы менен гана тандап алабыз да. Бул жерде келгенден кийин бул жерге тартип бизде кайсыл ыкмаларды үйрөтүп, кайсы ыкмалар менен машыктырып, баланы возрастына карап, жашына карап, балага эч кандай жүрөгүнө, бир ден соолугуна зыян келтирбей турган тренировкалар болот да бул жерде. Ошондо машыгууларды биз өткөрөбүз. Ар бир баланын возрастына жараша, ошого өзүнүн возрастына жараша машыктыруу болот. 6 жылдан бери тренировка кылам. Мен кичинекейимден бери кызыгат элем, өзү багы Геннадий Головкинге окшош болгум келет. Биз 6 жылдан көп турнирлерге барып келдик. Бишкекке бар. Биринчи соревнования мен Бишкекте болгом. Бишкекте 4 күндө 4 бөт көрүп, биринчи орунду алгам. Кийин ошко келип тренировка кылып, Шамалсайга бардык, Майлосого бардык. Бардыгынан бир болдук. Поражением жок. Кудай кааласа эми көп ийгиликтерге жетишебиз. 2002 жылкы өспүрүм жаштагы балдардын, алар 2004-2005 жылкы балдар андай тренировканы алар көтөрө албайт. 2004-2005 тренировкасын 2006-2007 жылкы өспүрүм балдар алардын тренировкасын көтөрө албайт. Ошон үчүн биз ошо график менен өздөрүнө жараша ден соолугуна зыян келтирбей турган кылып, ошондой машыгууларды өткөрөбүз бул жерде. Общий тренерлердин, бардык тренерлердин балдарын эсептеп келгенде биз 100га жакын бала келген. Бул жерге машыгышат. Биздин бул жерге келгенде, бул жерге биринчи келип, ата-энеси менен келет. Ата-энеси менен келип, бул жерде биринчи биз бул жерге алардан алдын баланын ден соолугун биринчи карайбыз. Мурун кайсы оору менен ооруган, ошол оору менен ооруган адам ушул залга келип машыкса болобу, болбойбу? Биз ошол биринчи очередь биз ошол баланын ден соолугуна баштайбыз. Мурун кандай оорулар менен ооруган? Ошол оору менен азыр ошол машыкса болобу, болбойбу? Анан обязательно бизде анализдери таза чыккан жакшы спортсмендерди кабыл алабыз бул жерге. Чемпионат республикада кылат. Кыргызстандын биринчилиги өспүрүмдөр арасында 2002-2003 жылкы жаш өспүрүмдөрдүн арасында боло турган Кыргызстандын биринчилиги болот. Ошого биздин азыр 15 мушкерибиз азыр даяр турат. Ошо мушкерлерди эртең воскресенье күнү эртең саат 9 алып чыгып кетебиз. Дем приез, ал жака 26-сы дем приез. Кыргызстандын бардык жагына айланып келгем, анан международный турнирди бирде алгам. Бул Киргизияны уткан эмесмин. Эми ара кеттим да, эртең бүрсүгүнү ошо болот Бишкекте. Ошого даярданабыз да.